Президент Садыр Жапаров Тажикстанга мамлекеттик сапар менен келди. Душанбе шаарындагы эл аралык аэропорттон Садыр Жапаровду Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон өзү тосуп алды. Эл аралык аэропорттун флагштокторуна Кыргызстан менен Тажикстандын желектери илинип, кызыл килем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Мамлекет башчылары тажик артисттеринин катышуусундагы концерттик программага күбө болушту. Мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошондой эле парламенттин эки палатасынын спикерлери жана өлкөнүн премьер-министри менен жолугушуусу пландалган. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүү кабыл алуусу жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлушу мерчемделген. Ошондой эле мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Тажик инвестициялык жана экономикалык форуму, андан тышкары эки өлкөнүн маданий ишмерлеринин катышуусунда түбөлүк достук аталышындагы концерт өтөт.